Кутмандуу кечиңиздер менен күн ичине алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Олимпиадага катышкан спортчулардын алгачкы тобу мекенге кайтып келишти. Денис Петрашов менен Кубанычбек Айбек уулу Парижде өткөн Олимпиададан кийин Кыргызстанга кайтып келишти. Спортчуларды Манас 2 аэропортунан туугандары, чиновниктер жана журналисттер тосуп алышты. Суучул Денис Петрашов Олимпиадада 100 жана 200 метрге брас ыкмасында сүздү. Биринчи беттеште ал 23 орунду ээлеп, ал эми 200 метрге сүзүүдө Петрашов 14 орунду ээлеп, Кыргызстандын тарыхында Олимпиадада жарым финалга өткөн биринчи сууда сүзүүчү болду. Ал эми дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу 66 килограмм салмакта күч сынашып, 16дан 1 финалында биринчи беттеште утулуп калган. Ну, скажем так, неожиданно, потому что не ожидал такое время. Но и, как я сказал, после второго дня буквально было понятно, что это все из-за бассейна, именно если смотреть на время. Вот. А если смотреть на место, то в принципе неплохо. Полуфинал и в итоге 14 место, ну, в принципе, неплохо, вот. Есть куда стремиться, конечно же, вот, так что идем дальше, грубо говоря. Ну, на самом деле тяжело говорить, но, опять же, очень плотно было, то есть результаты были достаточно плотные, поэтому, мне кажется, особенно, когда плывешь в полуфинале, финале, там уже очень много неожиданностей бывает, поэтому, в принципе, можно было и даже за финал побороться, но имеем, что имеем. А дальше, ну, буквально пару недель отдохну и улетаю обратно на учебу, ну и, соответственно, и тренироваться там начну. Аябай даярдыктары жакшы болчу. Бардыгы кыргыз эли бизди колдоп, биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич өзү узатып, бизден алтын күткөн. Но биз колубуздан келген аракетти кылдык. Бир аз окшошпой калды. Биз бул турнирге аябай көп күтүп, көп даярдандык. Мен ойлогом, татамиге чыгып аткан күнү мен өзүмө абдан жакшы сезгем. Негизичи өзүм бүгүн формадамын, бүгүн менин күнүм деген настрой менен чыктым. Биринчи круг украинец балбан менен чыктым. Мен аны дзюдонун эрежеси менен 2 шыдага утуп кетип аткам. 2 жолтый карточка менен, активность менен. Да, 1 жолтый карточка алдырганында мен утмакмын да. Көрүшүп атканда мен өзүмө аябай жакшы сезип, бир да чарчоо сезими болбоду эле, но Алланын буйругу менен бир ошибка менен басылып калдым. Кучакташып калганда бир аз чалынып, оценкага түшүп ошол бойдон жеңилип калдым. Өзүмө без всяких оправданий, өзүм жакшы аракет кылып, мен жакшы формада болчумун деп ойлойм, бирок Алланын буйругу менен бизге азырынча жеңиш ыйгарга алган жок. Мен ойлойм, албетте Олимпиада оюндарына барыш негизи эле кыйын, лицензия алыш кыйын, бирок мен ойлойм, бир гана катышуу эмес, барып ушунча 7 миллион калкыбыз колдоп турганда биз утушубуз керек болчу деп ойлоймун. Буйруса дагы алдыга ынтылабыз, бул менен токтоп калбайбыз. Буйруса алдыңкы жарыштарда жана Олимпиада оюндарына Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, ушул кетирген ошибкаларыбызды келечекте оңдойбуз деп ойлоймун. Боксчу Мунарбек Сейитбек уулу кечээ чейрек финалга чыккан. Ал Парижде өтүп жаткан Олимп оюндарын жеңиш менен баштады. Биздин спортчу 8ден 1 финалда кубалык атаандашын жеңип, чейрек финалга чыкты. Анда Мунарбек Сейитбек уулу акшылык спортчу менен беттешет. Беттеш 4 августта өтөт. Спортчуларыбыз үчүн мечитте муфти Абдулазиз Карызакиров Олимпиадада өлкө намысын коргоп жаткан кыргызстандык спортчулар үчүн дуа кылды. Ошондой эле өлкө аймагындагы 1482 мечитте намаз окуу учурунда спортчулар үчүн дуа кылуу тапшырмасын берди. Париждеги Олимпиадада трансгендердин кыз келиндер оюндарына катышкандыгы үчүн чоң чыр чыкты. Жайкы Олимп оюндарында италиялык боксчу кыз Анжелина Карини 8ден 1 финалдагы беттеште жеңилип калып, атаандашынын колун кыскандан баш тарткан. Андан соң ызаланып, рингдин ортосунда тизелеп отуруп ыйлап жиберген. Дүйнө эли эл аралык Олимпиада комитети Хелифти кыз келин Президенттин күйөө баласы болом деген жигит дагы 2 айга камакта калды. Лазат Нуркожоеванын колун сураган жигит Автандил Сабырбеков жана анын бир тууганы Тариел Сабырбековдун СИЗОдо отуруу мөөнөтү 1-3 октябрга чейин узартылды.
Алар сатуу максатында маңзат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо боюнча айыпталууда. Баткенде эл жалгыз боенеге үй куруп беришти. Турак жай куруу демилгесин кайрымдуулук фонддорунун бири көтөрүп, айылдыктар колдоого алышкан. 3 бөлмөлүү үй 1,5 айда ашар ыкмасы менен курулган. Айыл өкмөтү 12 сотук жер бөлүп берген. Маалыматка караганда аялдын ден соолугу начарлап, күйөөсү каза болуп, 3 баласы менен калган. Баткен облусунун бийлиги фондко жана баткендиктерге кайдыгер карабагандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, аялга акчалай сыйлык тапшырды. Туркияда Instagram социалдык тармагы бөгөттөлдү. Туркияда бүгүн 2 августта эртең менен Instagramга кирүү чектелгени маалыматтык технологиялар жана байланыш башкармалыгынын сайтында кабарланды. Бирок бул чечим канчага созулаары же тыюунун себеби тууралуу эч кандай маалымат айтылган эмес. Буга чейин 31 июлда Туркиянын коммуникация бөлүмүнүн башчысы Фахреттин Алтун X баракчасында АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын өлүмүнө байланыштуу көңүл айткан билдирүүсүн жарыялап, Instagram анын Ханияга байланыштуу билдирүүлөрүн жаап салганын айыптаган. Энергетика министри Талайбек Ибраев электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Бул тууралуу министр 2 августта маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында электр энергиясы керектөөдө рекордтук чектен ашкан. Бүгүнкү күндө суткалык керектөө саатына 40 миллион киловаттан бир аз ашканын айтты. Айтымында буга чейин мындай көрсөткүч болгон эмес, дайыма 32-25 миллион болгон. Күн ичинде маанилүү делген жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.